Өлгөн тоокторду жүктөгөн жүк ташуучу унаа кечке жок 5 чамасында мына ушул аймакка төгүү үчүн келип төккөн. Бирок аны жергиликтүү тургундар пайкап калгандыктан көмүүгө жол берген эмес. Мындан улам тоок ферманын жетекчиси кайра алып кетүүгө аракет кылган, бирок жергиликтүү тургундар аларга дагы тоскоолдук кылган. Частный эксплуатор наняли хозяева, да? Минтранспорт машинесин 10 000 сомго жалдаптыр. Со слов водителя. Анан каскан ямасы мына көрүңүздөр. 2 метрге жетпейт. Мол жерде 13 тонна бар азыр. 13 тоннаны мол жерге көмсө, мындай эле болуп калат. Могул жолду деген танкага военный частка берилген. Танкалар жүрсүн деп. Танка деген гусеничный, бул деген жолду маны талкалайт. Бияктан суу агат. Сууну буспасын, жолду буспасын деп туруп, танкага берилген жолду келип туруп, айыл өкмөт өзү көргөзүп тур мол жерде. Аламүдүн районундагы Бектоо жана Восход дачасынын тургундары өлгөн тоокторду көмдүрүү аракетин кечинде эле башташкан. Алгачалар ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына билдирип, кийин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө, милицияга, прокуратурага маалымдашкан. Тооктор эмнеден өлгөндүгү белгисиз болгондуктан, жугуштуу илдеттин алдын алыш үчүн унааны ордон жылдырбай кармап турушкан. А второй вариант. Без анализа, без ничего, без документов бул жака төгүп уже көмүп атышат. Ким жооп берет ошол боюнча? Жүк ташуучу унаанын айдоочусу кечинде эле айдап чыгып кетүүгө аракеттенген. Бирок жергиликтүү тургундар дөңгөлөгүнүн желин чыгарып коюшкан. Айылдыктардын мындай аракетинен кийин Кара Жыгач айыл өкмөтүнүн башчысы жашоочуларды кысымга ала башташты дешет айылдыктар. Школго азыр өзүбүздүн окуучуларыбыз жетишпейт. Ошондуктан мен силердин окуучуңардын баарын чыгарам. Киргизбейм. Мен силерди мындан кийин силер биз айткан услуга көмбөй койдуңарбы, казалдызык болбой койдуңар, эми биз силерди дачаны курчайбыз деди. Жайыт комитет жаңы жаш бала алам. Жайыт комитет жаңы жаш бала алып туруп, могул жака мал баккандардын баарын бактырбайм. Мен силерди кыйнайм деп экиге бөлдү. Тургундардын мындай дооматтарын айыл өкмөт башчысы Руслан Ормокоев төгүнгө чыгарууда. Таң калыштуусу жергиликтүү бийликтин башында туруп, ал Кара Жыгач айылында тоок фермасы бар экенин билген эмес. Качан гана канаттуулар массалык түрдө кырыла баштаганда кабардар болдум дейт. Ошондо гана жугуштуу оорулар болсо тарап кетпесин деген максатта тооктун өлүктөрүн таштанды таласына төгүүгө уруксат бергенин билдирүүдө. Фермада тоок багылып аткан буга чейин маалымат жок болчу. Биз кече тооктор өлүп баштагандарына билдик. Муну бул регистрацияда турган эмес, айыл өкмөтүндө курска койгон эмес, силердин кошо жителиңер. Биз кече барып көрүп тооктуман сыртка чыгаргандан биз айла жоктон иттер айылды көстө ташып, инфекция полный айылга кетип, могу карлардан каргалар ташып, бүт полный не только бул айыл эмес, тегерек четтин баарына ошо оору кетпесин деп оперативное решение принимать эттик эмес. Дагы ал 2 күн турганда. Руслан аке, бир суроо. Сиз аябай грамотно сүйлөп атасыз, көчө башкача сүйлөгөнсүз. Дагы бир кызыктуу учур ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын Аламүдүн райондук башкармалыгы бул жакта канаттуулардын массалык түрдө кырылып жатканын өткөн ишембиде эле билген. 3 күн эмне үчүн чара көрүлбөгөнү түшүнүксүз. Андан да кызыгы, аталган ферма 16 000 тоокту багып жатканы боюнча инспекциянын базасына катталган эмес. Аламүдүн районунун аймагында жайгашып, бирок уруксаат кагазын Сокулук районунан алыптыр. Болгондо дагы 16 000 тоокко эмес, 4600 гана. 4600 тоок деп атат. Мен хозяиндин өзүнөн уктук безчи. 13 000 тоок өлдү депчи. 13 000 тоок өлдү деп. Лаборатория тапшыргандан кийин жанагы туруптарды жанагы жерде чачылып кетпесин деп баягы эмесин санитарный полигон бар, ошо жака алып баргыла деп буяка кайрылганбыз. Тоок ферманын ээси Шадыбек Жуманалиев бул сарайды жарым жылдан бери ижарага алып иштетип келген. Бирок анын колунда 4600 тоок багууга алган уруксат кагазынан башка документ жок экен. Ишкер ветеринар дагы болгондуктан канаттуулар массалык түрдө кырылган учурда санитардык полигонго көмүлө турган билиши керек болчу дейт жергиликтүү тургундар. Бирок өлгөн тоокторду айылдын четинде жок кылуу аракети көпчүлүктү дүрбөлөңгө салып, жугуштуу оору тарап кетет деген кооптонуулар жаралууда. Ал эми ферма жетекчиси тооктор жемден ууланганын айтууда. Тугандар туура түшүнгүлө. Мен бир жагынан неме эгер менен күнөө келсе кечирип койгула. Өзүңүз айтып атпайсызбы? Ветврач врач болуп иштеген, даже губернатор болуп иштеген депчи. Аким болуп иштеген. Массалык түрдө тоок кырылып атса, анан өзүңүз билесиз эмес, санитардык атайын полигон бар экенинчи. Эмне үчүн ошол жака алып барып
көмдөгөндү айткан жоксуз. Эми полигон Может, айыл өкмөт билбей калышы мүмкүн, бирок сиз мурун мен санитардык врач болуп иштегенден кийин билишиңиз. мен эми полигон каерде экенин да билбедим да. Мен сурадым. Мен каерде экенин да билбедим. Неме яма беккары деген мурун ар бир райондо яма беккары деген жаза ачык. Азыр яма беккары райондо да жок экен, немеде да жок экен. Мынакей. Узакка созулган талаш тартыштан кийин Аламүдүн райондук ветеринардык инспекциясы жоопкерчиликти мойнуна алып, өлгөн тооктор Бишкектин четиндеги санитардык полигонго төгүлмөй болду. Ошондой эле Каражыгач айылындагы бул кооптуу аймак жана ферма алар тарабынан дезинфекцияланмакчы. Дүйшөн Шаршембеков, Турган Ниязов, НТС Чүй областы.